Зона отдыхаларды обзор кылып атам. Бир зона отдыханы көрүп келдик. Дагы 2 зона отдыханы. Поверните направо. Көрөбүз. Буюрса ушундай бизнес ачкантам да, анан кийин өзүм да билиш керекмин да. Көрүп коеюн деп атам да. Кандай, в принципе, көбүн билем эле, кайсы жерде Бишкекте жакшы, жаманы бар. В общем, Бишкектин тегерегинде вау эффект кылган эс алып чай пока мен көрө элекмин. Бул жакка деле келдик. Мындай экен, такси бекен да. Пиццасын заказ кылдым. Жакшы бышпай калыптыр. Киргенде да эч ким тосуп алган жок бизди. Отурсак эч ким келген жок. Биз өзүбүз кирип, отуруп, официантты чакырып, кел, заказ ал деп. Бир кичинекей пицца, бир чайник чай и бир кичинекей салат. Бир киши тоет да, ошочу. 1231 сом болду. Ушул жер. Мен оюмча болбогон эле жер экен, жакпады мага. Сүрөттөн Инстаграмдан аябай кооз кылып көрсөтүшкөн, бирок по факту обслуживание 3 десек болот. Бизде эч ким тосуп алган жок. Кирип келгенде өзүбүз официанттарды чакырып, өзүбүз жалдырап алып келип берип койгулачы, жасап берип койгулачы деп. Курсагыбыз ачка келген, жеп ушул жерден жейбиз деп жанагы пиццасы вообще бышпай калыптыр. Чийкиле пиццаны алып келип берип койду да. Ошого 1231 сом алды. По дороге кетип барат, таш, төбө, форельди көрүп калдык. Буну да бир карап көрүп кетейин дедим. Обзор кылыпчы. Мындай тапчандар, отуруп жей турган жер, тапчандар. Как обычно. Ойдогудай эмес да, ойдогудай эмес. Как обычно, эч ким тосуп алган жок бизди. Кош келдиңер, келипсиңер, кандайсыңар деп. Тосуп алган гест менеджер деп коет, ушундайлар бизди билбейт да, ошону эч ким тосуп албайт. Мындай фонтандар бар экен. Могул жерден жакшы жасашыптыр. Мондай мини боз үйлөрдү жасап коюптур. Булардын баары ушу арендага алып отурсаң керек. Бул неси жакшы, бул эме экен да. Зима и лето, скорее всего. Кышында дагы отурса болот да. Бири-бирине аябай жакын жайгашкан, өзүнүн зоналары жок. Общий бул жер футбольный поле кичинекей балдар үчүн. Вид жок бу жерде. Чисто келип тамак жеп кетчү жер экен. Бирок ошондо дагы адамдар келип атат, ошондо дагы киши көп. Тамагы кандай болуп экен? Эмеден көрсөк болот, тугистен. Не пойдет. Для меня не пойдет мындай жерчи. Ушул жерге келдик, Загород деген ресторан дейт. Муну жазаптыр, бул Байтик дачасынын ичинде экен. Байтик дачасына кирип туруп, мындай бурулуп кеткенсиң да. Эми байкадым, на любой зона отдыха келсек, парковкалар полный да. Жана жолдун боюнда Кашка суу, Тайменди билесиңер да, анын баары ал жакта место жок. Выходной, ал жакта место таппайсың да. Чёткий жазаптыр, конечно, да. Бул ресторан экен. Чётко жазаптыр. Будет намного лучше. Да, сонун кылыптыр. Бул жакты илгери келген болчумун. Өтө начар болчу да, состояниясычы. Анан жакшы вложение кылышкан турбайбы? Да, классно. Бул жака стоит, бул зима, лето кылып жазаптыр тапчандары, то есть кышында да келсең болот экен да, демек бул жака. Мондай сон жери бар экен, мындай речкасы бар экен. Бош тапчан жок экен, бирок баары занят экен. Мондай тапчандар бар экен. Сонун кылып жазышыптыр, действительно. Бирок действительно сонун кылып жазаптыр. Вообще четко кылып жазаптыр. Обычный профнастилдер могулар. Речкасы бар экен өзүнүн. Тапчандар бар экен.
Тети бош бекен. Соң жеркен. Жактын амол тапчандары жакты мага. Таксида любой эле, даже ушундай жазалганга карабастан, ушундай вложение кылып туруп, чоң бирок гест менеджер жок экен да. Тосуп алганга киши жок экен да. Бу жер бошпу? Жооп бербейт экен айтсаң. В общем, скорее всего, bu yoqda эле сервиси начар окшойт сервис. Азыр көрөбүз, официанттар вообще келеби, келбейби. Биз отурабыз, көрөбүз. Бул тапчандын ичи. Мына жазашыптыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кишилик экен да. Официант чакырган кнопка жок. Отурабыз. Эч ким келе элек. Скорее всего, келбейт. Туруп барып чакырыш керек болот. Келип койгулачы депчи, биз келдик, биз клиентпиз деп. Моментти байкадым. Баардык жек жабык болгондуктан шамал жок экен да. Анан азыр мисалы күн тийген жок, күн бүркөк да. Душно болот деп да, шамал жок. Ысып атам мен азыр ушул жерде отуруп жүрчү. Күн тийгенде эмне болот, өзүңөр элестете бергиле да. Биякта күн тийгенде отура албайсың уже. Күн тийгенде, скорее всего, ичинде кондер менен эле отуруш керек болот. Мына күн тийген жок, күн бүркөк азыр. Душна шамал жок, шамал уруп турбайт экен да. Хаба жок, шамал уруп турбайт экен. Ушунусу бар экен. Ушунда учет кылыш керек экен, шамал уруп тургандай болуш керек экен да. Так, баалары горячий блюдо. Долма 450. Так, баранина шашлык 250 грамм 440 сом. Маринады дейт. Суп шорпо 430 сом. В среднем bir адамга 1000 сом экен да, 1200 даже. Bir адамга 1200 болуп кеткен, шагдагыдай болуп кеткен. Вы сядете сюда? Нет, сейчас мы смотрим. 80. Клубника, лимонад 380. Ну, в среднем bir адамга 1000 сом, 1100-1200 расчет кыла бергиле. В общем, загород жакшы жасаптыр, действительно. Коз, жаңы баары, видно, что чоң акча вложение алганда. Бирок бир но бар экен. Шаардын ичиндеги эле бир кафеге киргенде болот экенсиң да. Мындай жаратылыш менен кандай десем, мындай жаратылыш менен байланыш жок экен да. Жөн эле бир шаарда, мисалы Кекеевке деле барсаң, шаардын ичинде деле андай кафелер көп. Жаратылышка келгендей болбойт экенсиң. Ошонусу бар экен да. Жөн эле шаарда бир кафеге келип эле салгандай болот экенсиң да. Анан тегерек четтин баары үй болгондуктан, дачанын ичинде да бул, дачанын ичинде жайгашкан да. Анан тосуп салгандыктан үпкен да, үп болуп турат экен. Мындай үп, аба жоктой болуп турат экен да. Мен айтып кеттим.